Ардактуу көрүүчүлөр, азыр бизге шашылыш билдирүү түштү. Assalamu алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар. ЛТР Билим Илим каналында кесип көрсөтүүсү кайрадан өз берүүсүн баштады. Ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул ар бир кесип ардактуу. Бүгүн да болсо сиздер менен дал ушул тез жардам кесиби тууралуу кененирээк сиздерге маек куруп бермекчибиз. Бизде баары алдыда, биз менен бирге болуңуздар. Ош шаардык шашылыш медициналык жардам борборунун нөмөт бөлүмүнүн башчысы Төрөгөлдиева Жылдызхан Калдаровна менен биргеликте дал ушул тез жардам кесиби тууралуу, оор кыйыштары, кыйынчылыктары тууралуу маек кылмакчыбыз. Амансызбы эжеке? Саламатсыңарбы? Ден соолугуңуз кандай? Жакшы, Аллага шүгүр. Жумуш кандай жүрүүдө? Жумуш азырынча жакшы, пока күн ысык болуп атат. Жумуштарыбыз кышка караганда азыр жеңилирээк. Элдин ден соолугуна кам көрүп жатасыздар. Негизинен эле алдын ала ооруп калбаш үчүн жардам көргөзөсүздөр. Ооба, бизде калың катмарынын ден соолугу кандай эжеке? Бизде азырынча эң көбү баягындай кичине шамалдаган балдар, шамалдагандар көп болуп жатат. Бара-бара ошол вызыбыз көбөйүп жатат азырынча. Көбүнчө азыр жүрөк ооругандар, давлениясы көтөрүлгөндөр, нерв жагынан ооруган больнойлор баягындай көп да. Ошондой эле азыркы учурда ОРВИ деп коебуз, острый вирусный инфекция деп. Күн ысып, кайра сууп атканына байланыштуу оорулар көп, ошондой оорулар жазылып жатат. Эжеке, дагы да болсо маекти сиздерди дал ушул батыраак жеткиргенге аракет кылган тез жардам кызматтык унаңыздардан улантсак, ичиндеги аппараттарын ал жак бул жактарын тааныштырганча маек кылсак. Келиңиз. Мейли. Эжеке, айтсаңыз, бир катардан дал ушул кызмат учурунда эмнелерди колдоносуздар, аппараттарда бир кача токтолуп айтып өтсөңүз. Бизде эми бул спецбригада деп коебуз. Бизде реанимационный жана кардиологический бригада болуп бөлүнөт. Психиатрский и детский бригада болуп бөлүнөт. Бул эми бизде бул кардиологический бригаданын машинасы, эми бөлүнгөн бригада. Бизде эң биринчиден бизде мына ящигибиз болот. Ошол бул мына жерде. Ооба, бул ящикте биздин биринчи жардам көрсөтө турган бардык эмеректерибиз. Бул жерде дары-дармектер бизге жетишерлик деп айтсам болот. Мындай тонометрибиз бар, градусник, бардык кайсы ооруга керектүү нерсенин бардыгы бар да. Мына пульсомер деп айтылабыз бизде. Ушул дары-дармектер. Бул биринчи жардам көрсөтүлө турган ящигибиз бул. Биздин. Эжеке, кийинкиси дал ушул жардам кызмат көрсөтүү максатында биринчи эле эмнени баштайсыздар, эмнеден баштайсыздар? Биз биринчи эле киргенде, эми биринчи баягы больнойду көргөчү чакыруу түшкөндөн кийин барганда ошол дарекке кайсы дарекке түшсө, ошол даректи батыраак тапканга, тезирээк барганга аракет кылабыз чынында. Бул жерден биз вызып түшкөндөн кийин 2 минуттан ичинде чыгып кетет биздин бригадаларчы. 2 минуттан ичинде? 2 минуттан ичинде биз кабыл алсак, бир 2 минуттан ичинде бригада чыгып кетет ошол аралыкта. Азыр эми жаңы немелер болуп калды. Биз балдарыбыз колунда телефон бар. Биз компьютерден алып эле, компьютерден сразу алып балдардын колуна телефонго таштайбыз. Балдар ошол жерден алып эле бизге бул жерге жолукпайт эле, ошондон ары бригада менен чыгып кете беришет. Айтсаңыз эжеке, ал эми биринчи эле барган учурда, так адреске барганда кандай кызмат көргөзөсүздөр, кандай жардамдарды көргөзөсүздөр, биринчи жардамыңыздар? Биринчи жардам деп бизге чакырылган учурда эле ал кандай оорулуу экендиги, анын дарты жөнүндөгү маалымат берилет. Же болбосо давление, же жүрөгү ооруп атат, же без сознания дейт, сознаниесин жоготуп койду деген да. Же болбосо бийик этаждан түшүп кетти, же болбосо машина уруп кетти деген вызыптар түшөт. Биздеги основной тез жардам болгондон кийин биздин вызыптарыбыз бардыгы күтүлбөгөн нерселер болуп эсептелет. Же болбосо аллергия дейт, бир укол жасап койгондон кийин аллергия болуп, без сознания болуп калат. Ошого жараша биз барганда больнойду аныктайбыз. Ал эгерде ДТП болуп, жол кырсыктарына чалдыккан болсо, ал жерге барганда эле больнойдун сознаниясын, дем алышы кандай, жүрөгү кандай иштеп жатат, кайсы жерлери сынгандыгы туурасында давленияларын көрүп, ошону карайбыз. И ошого жараша жардам көрсөтүлөт. Эгерде жүрөгү ооруп жаткандарга барган учурда больнойлорду сурайбыз, кантип оорунуңуз, кайсы жериңиз ооруп жатат. Көбүнчө жүрөк ооругандар жүрөгүнүн тушун, же болбосо көкүрөгүнүн аркасын көрсөтүшөт. Бул учурларда биз кардиограмма тартабыз. Ошо жарашалыктуу оорусун калтыра турган уколдор жасалат. Давлениясы низкий болсо давлениясын көтөрүш үчүн уколдор жасалат. И кардиограмма тарткандан кийин көбүнчө ал больной бизде эми эң коркунучтуу эле бул инфаркт оорусу болуп эсептелет да.
Ошон үчүн биз көбүнчө кардиограмманы ошол инфаркт оорусун исключать этип алыш үчүн тартабыз. Же болбосо нарушение ритма деп коебуз, баягы ритмдери, жүрөктүн ритмдери бузулган болсо, кандай акыбалда, больной кайсы акыбалда, одышкасы барбы, жүрөгү катуу ооруп атабы, ошого карап туруп жардам көрсөтүлөт да биздечи. Эжеке, дал ушул жумуш учурунда иштеткен аппараттарыңыздар тууралуу дагы да болсо бир кыскача айтып өтсөңүз. Кайсыл учурда колдоносуздар? Бизде мисалы үчүн аба жетишпей кыйналып жаткан больнойлорго көбүнчө мына искусственный вентиляция деп коебуз. Ошого мына аппараттар колдонулат да. Демек, дем жетпей калган Ооба, дем жетпей калган учурда, больнойлор без сознания болуп, самостоятельно өзүнчө дышать эте албай аткан учурда, мына аппаратыбыз ИВЛ деп коебуз, искусственный вентиляция. Канчалык жардам бере алат эжеке бул? Бул жардамды биз ошол жерде моментинде да жардам беребиз. Андан кийин больницага жеткенге чейин биз полный ушул жетет, ушул менен жеткизип алабыз да. Больницага оор акыбалдан чыгарып, ушу менен дем алдырып алып барабыз. Эгерде барганыбызда дем алып аткан больной өзүнчө жакшы дем ала албай аткан болсо, оозунда жабык болуп калган учурда, жоксо неме кылган учурубузда интубация кылабыз деп айтабыз да. Ошондо мына интубировать эте турган мынандайлары бар бизде. Дефибриллятор деген бул остановка, жүрөгү токтоп калган учурда биз ток менен уруп жандандырабыз көпүнчө. Ошон үчүн бул дефибриллятор деген аппаратыбыз. Эжеке, иштейт бул дагы. Алып көргөзсөңүз болобу бул? Алсак болот, ооба, мынтип алсаңар деле болот. Тасмалардан башка нерселерди көрүп калабыз да. Ооба, мына эми силер кадимгидей ардактуу көрүүчүлөр, жанагы жүрөк токтоп калган учурда атайын ток уруу менен адамдын жүрөгүн жандандырат. Ооба. Кээ бир учурда адамдын жүрөгү токтоп калат. Кээ бир учурда аркы дүйнөгө узап кетет эжеке. Ошол учурда дал ошол ситуациядан кандай чыгасыздар? Мүмкүн сезимдер башкача болот, кыйналуу сиздерде кыйынчылыктар кандай болот ошол учурда эжеке айтсаңыз? Медик катарында биз барганда эми эгерде ошол больнойдун акыбалы оор, без сознания жаткан болсо, жүрөгү токтоп калган болсо, эгерде биологик смерть жок, бизде клинический биологик смерть деп бөлүнөт. Эгерде клинический смерть болуп, какой-то надежда бар болсо, биз ошол учурда бул аппаратты колдонобуз да. Ошондо баягы өзүбүз биринчи барганда искусственный вентиляция легкий деп, же болбосо СЛР деп коебуз, сердечно-легочная реанимация. Биз баягы мындай массаж кылып колубуз менен 30 жолу неме менен 2 жолу дыхание берип аракет кылабыз. Ага уже неме болбогон учурда бул аппарат колдонулат да. Эгерде кандайдыр бир коркунуч болуп, наркы дүйнөгө узап кетсе, адам өмүрү ала турган коркунуч болсо, сиздер дал ошол кесип тандап алганыңыздарга өкүнбөйсүздөр. Эгерде колуман келгенде мен ушуну куткарып калмакмын, тигиндей болмок деп эжеке. Ал сөзсүз, ал нерсе. Ошол жерге токтоп Ал айтсаңыз. нерсенде эми мен ушу неменен канча жыл иштедим, 30 жылдан ашык, 40 жылга кетип атат. Иштеген учурларымда ушундай нерселер көп кезикти. Көбүн алып калдык, көбүн алып калып, больницага жеткизип, ал учурларда өзүбүзчө эле аябай кубанабыз. Өтө эле өзүбүздүн жеңишке жеткендей, өзүмдүн бир тууганым же өзүмдүн эне атамды сактап калгандай сүйүнөбүз, чынын айтсамчы. Ал эми ошентип ушунча аракет кылсак, кээде болсо биз баргы чекте дагы кээде неме болуп калышат, өлүп калат. Биз андай учурда чынында кайгырасың аябайчы. Кайгырып, ыйлаң келип, аябай ушул жаш эле нерсе экен, ушул өлбөй калса болмок деп, андай нерселер көп болот бизде делечи. Эжеке, көбүнчө кайсыл нерсенин айынан кром болот? Мүмкүн автокырсык же болбосо? Бизде эми көп учурунда ошо автокырсыкта да болот. Чынында барсак, анын ичинде 1-2 адам болсо, ошонун ичинен бирөөсү мерт кеткен болот, калгандары тяжелый болот. Алла скоре. Саламатсызбы? Хорошо. Күтүп аласыздар. Жазып атам. Ардактуу көрүүчүлөр, азыр бизге шашылыш билдирүү түштү. Тагыраагы биз адреске кетип жатабыз, эчке. Кайсыл адреске? Азыр эски горбольница деп атат. Эски горбольницанын хирургия факультетинин бирөөсүнө жаман болуп жатат деп түшкөн бузуп. Адамдарга биринчи жардамды көргөзүү кесипти оор кыйынчылыктар боюнча айтып өтсөңүз. Эми мен бул тез жардамга келип иштегениме 30 жылдан ашып калды. 40 жылга карап кетип атат. Эми чынында мен бул кесипти институтта окуп жүргөндө эле тандагам. Институттан бөлүнгөндө эле мен ушул тез жардам бекетине келип, 1 жылдык интернет турамын, ушул жерден өткөнмүн.
Ошол өткөн учурда деле мага адамдарга бул тез жардам болгону атынабызга жараша бизге күтүлбөгөн адамдардын немелер оорулар болот, күтүлбөгөн ооруларда мындайча айтканда өзүн жоготуп койгон учурлар болот, давлениясы көтөрүлүп кеткен, жүрөгү ооругандар, бийиктиктен түшүп кеткен ушундай случайлар болот да. Ошол учурда адамдын көзү чачырап турган учурда жардам берүү бул баардыгыбызга эле жакшы ниет калтырса керек деп ойлоймун. Көбүнчүлүк учурда больницаларга караганда, поликлиникаларга караганда биздики аябай неме да, оор деп айтсам болот да. Бул кесипте? Ооба, бул кесипти оор деп айтсам болот биздики. Бирок мен өзүмдүн кесибимди жакшы көрөм. Ошон үчүн ушунча жылдан бери иштеп жатам бул жердечи. Барган чакыруубуздагы кыздын акыбалы чынында өзүн жоготуп, биз барганга чейин өзүн жоготуп, өзүн жаман сезген экен. Биз азыр барып текшерген учурда давлениясы 70-ке 50 болуп атат. Жүрөк согуштары жакшы. Бирок ушул катуу переживать эткенби же какой-то бир проблемасы барбы, ошого байланыштуу ал өзүн жоготуп коюптур. Биз аны көрүп, жардам көрсөтүп, эртең менен да тамактанбаптыр, обедте тамактанбаптыр, ал кыздын давлениясы да түшүп кеткен эски. Ошого байланыштуу жардам көрсөттүк. Эми аны горбольницанын кабыл алуу пунктуна жөнөттүк. Ал жерден керектүү 1-2 саатка чейинки капельницаларды алып, өзүнө келип, андан кийин консультация бердик, невропатологко көрүнүп, дальше лечение алсын депчи. Кайсыл бир учурда 103 кызматын чакырсаңыздар болот. Албетте, ден соолугуңуздар оорлошкон болсо. Бирок айткым келгени, ден соолугуңуздар бекем болсун, эч качан оорубаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. ЛТР Билим Илим каналында кесип көрсөтүүсүндө бүгүн тагыраагы сиздерге тез жардам кесиби тууралуу дал ушул дарыгерлердин биринчи кызмат көргөзүүсү боюнча маалымат бердик. Биздеги маалыматтар жана ошондой эле ушул көрсөтүү сиздерге жаккан болсо, биз өз максатыбызга жеттик. Оорубаңыздар, аман болуңуздар. ЛТР Билим Илим каналы менен биргеликте болуңуздар.